Эң оболу сүрөтчүлүк чеберчилигинен өзгөчөлөнгөн Айдемир Дүйшеналиева аталган окуу жайынын 1-курсунун окуучусу. Ал бул өнөрүн тикмечилик менен айкалыштырып, аздыр көптүр ийгиликтерге ээ. Антсе да жалгыз дарак токой болбойт демекчи, анын болочок кесибинин сырдуу дүйнөсүн өздөштүрүүсүнө ага эжелеринин салымдары зор. Алардын ушундай өз ара эриш аркак аракеттери текке кетпей, жакында эле ал Ысык көл жана Нарын облустарынын окуучуларынын ортосундагы Кыргызстан дүйнөлүк көндүм регионалдык сынагынын мода технологиясы боюнча таймашында эң мыкты аталып, республикалык деңгээлдегисине жолдомо алды. Бизге биринчи основа берилди. Биз основаны калькага коюп чийдик. Ал эми кальканы болсо материалга коюп бычтык. Анын бычкандан кийин анын машинкага коюп тиктик. Менин юбкам жакшы чыкты. Биринчи орунду алышыма менин мастеримдин эмгеги зор. Ал эми жасаган даамдары жалпысын тамшандырган Бекмырза Мурадиловго ашпозчулук кесибин тандашкандардын мелдешинде тең келерлик эч ким болбоду. Мектепте окуп жүргөнүндө эле улуттук жана европалык тамак аштардын айрым түрлөрүнүн даярдалышына кызыккан ал азыр аздыр көптүр тажрыйба топтодум деп эсептейт. Андыктан ал Нарын шаарындагы номуру 87 кесипчилик техникалык лицейин тандап, келечектеги кесибинин аркыл сырларын үйрөнүп жаткандыгына түк кейбейт. Тескерисинче, биринчи мүмкүнчүлүгүндө эле дароо баарысын билип алгысы бар. Мен ойлойм, ал жерге биз жөн гана ошо конкурс үчүн таймаш үчүн барган жокпуз деп. Бир четинен таймашка барсак, экинчи четинен бири-бирибиз менен башка окуучулар менен тажрыйба алмашканга дагы мындай мүмкүнчүлүктөр көп болду. Жогорудагы каармандарыбыздан тышкары болочоктогу иштетүүчүлөр жана IT адистери күчүн ачкан бул сынак Агартуу министрлиги жана Кыргызстан дүйнөлүк көндүм коомдук фонду тарабынан 3 жылдан бери уюштурулуп келет. Былтыр республикалык мелдеште да Мамет Мырзабеков атындагы номуру 87 кесипчилик техникалык билим очогунун өкүлү баш байгеге арзып, Кытай эл республикасынын Тайпей шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатка катышкан. Биздин устаттардын эмгеги зор деп баалайм. Себеби булар заман талабына ылайык окуучуларды даярдоодо инструкциялык карталарды мыкты деңгээлде даярдап, эң мыкты деңгээлде окуучуларга жеткире алгандыгында болду деп эсептейм. Ошондой эле окуучулардын өзүнүн да кызыгуусу эң башкы себеп болду. Бирок ачуу чындыкты моюнга алууга туура келет. Учурда Нарын облусунда кесипке багыт берүү жаатындагы иштер солгундагандыктан бир катар кесипчилик техникалык лицейлери жабылып калуу коркунучунда. Албетте, мындай жагдайда бүгүнкү рынок экономикасында өзгөчө талап кылынган атайын орто техникалык адистерге муктаждыктардын жаралары толук мүмкүн. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.